жана ар дайым терең тирешүү менен жана мыкты чың алуу менен өтүп келет. Бүгүн дагы дал ушундай оюнду күтөбүз. Стадионунда мына ушундай футболдук майрам кызматыңыздарда. Мен Актилек Акылбек уулу болом. Алдыдагы 90 минутада башкы калыс Эрлан Осмоновдун ышкырыгы жаңырды жана бүгүнкү беттеш орун алат, урматтуу көрөрмандар. Жана бүгүн эсиңиздерге салып өтөйүн, аларда биринчи сокку бар Алай командасынан. Кандай баты чабуулдардын бири. Забилов бул топко жетти. Сол канаттан Дордойдун чабуулу. Айпанчага көтөрүлгөн топ жана Нигматуллин баш менен чыгарып берет. Эрис Батыркановдон сокку бар. Кандай сонун мүмкүнчүлүк. Азыр Дордой командасы эсеп. Сонун мүмкүнчүлүгү караңыздар. Бутуна жакшы тийбей калган, эч ким тоскоолдук жараткан эмес. Жана болгон алдынан Аскарбек Салиев тосуп чыккан, бирок ал деле эгерде Эрис Батырканов бутуна жакшы топ тийгенде анда бул соккуну артка кайтара албайт болчу. Мельников өзү кирип барууда. Жана офсайд бар. Озро жакшы. Данияр Исмаилов сокку бар жана дарбаза устуну. Жакшы. Мельников караңыздар, оң канатка чыгарып берген. Данияр Исмаилов топту кабыл алды, дагы сокку жолдогон. Александр Мищенкага бир аз тийип туруп дарбаза устунуна тийген экен. Бул стандартты кабылдан Дордой командасы пайдаланып калышы керек. Айпанча көтөрүлгөн топ жана Мырзакт Момутканов биринчилерден. Батырканов оң канатка жакшы пас. Мухаммед алыстан сокку болот. Алыстан сокку бар. Мырзакт Момутканов артка кайтарды, дарбазага тамай. Дордой командасынын Артем Федоров. Айпанчага чыгарылган топ. Топ үчүн күрөш жана сокку бар. Эрлан Машрапов эсеп сандарын ачты. Офсайд анчейин көрүнгөн жок. Офсайдта жок болушу керек. Эгерде офсайд жок боло турган болсо, анда Алай командасы 77-минутада алдыга чыгып кетти. Албетте азыр башкы калыс текшерет. Мырзакт Момутканов кубанычында чек жок. Кайталоодон көрөлү. Дал ушул жерден чыгарылган топ жана Машрапов. Менимче офсайд жок бул жерде. Айпанчага эч кандай офсайд жок. Жана оюн уланат. Бирок албетте Эрлан Осмонов бар менен бир аз кеңешет. Жана эсепке алды бул голду. Артем бурчтан чыгарып берген. Жана гол. Ичерден Эрлан Машрапов бул рет соккусу ылайыктуу орун алган жок. Азыр кандай катачылык. Гарит Келлиден сокку бар. Келли дарбазага тамай болгону менен бир аз Алай командасы акыркы 4-5 тештен бери жеңелек. Дагы бир сокку Кабулов. Жок, бул Кабулов эмес, 26-номердагы Денис Крибанов. Айпанча чыгарылган топ. Жана сокку бар. Бул пенальти эмес чындыгында. Өз голуна тийген, бирок мындай табигый. Айпанча көтөрүлгөн топ баш менен сокку. Колуна тийген, бирок албетте колу денесине жакын турат. Колун каяка алып барат? Денесин жанында болгондон кийин албетте. Андыктан бул эч кандай пенальти эмес. Эми голу табигый эмес абалда болгондон да Барс командасы менен теңделет. 19 упай менен. Ал эми артынан Ошмону Артем дагы бир сокку! Кандай керемет сокку! Артем Федоров!
Gol. Hazır bolsa. Kaytaloonu bayqaylı. Artyom almashuda chiqdi dag'imna. Amanbek Manbekulu aypancha chiqarilgan top. Jamshid Kabulov bu yerden tartib olgan. Aleksandr Mishenko qarangizlar. Biraz o'zining pozitsiyasini yo'qotib olgan. Artyom mıqti qabul oldi da sol buti bilan Adilet Abdurahimovga hech qanday mumkinchilik bermasdan gol jaratib o'tiradi. Menimcha bu chekit 100%. Alay komandasi bugungi betdeshda